Гүлнура Жумалиева. Алчак гүлдөгөн түндө. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. 9-бөлүм. Нусукеге салынган капкан. Эгемберди ошол күнү Караколдогу оорукананын короосунда колуна түйүнчөк кармап, бейтапка кирип жаткан киши болуп акмалап жүрдү. Фрунзеден келген ГПУнун кызматкери жарадар болуп ушул жерде жатканын Анохинден үстүртөн гана уккан. Бул кызматкер тууралуу дагы көбүрөөк билиш үчүн ушул жерге келген эле. Оорукананын кире беришин эки аскер кайтарып туруптур. Эгемберди алысыраактан аларга көз сала, тигил жарадардын маанилүү кызматкер экенине дагы бир ирет ынанды. Аны бул ирет Амандын уулу Нусуке жиберген. Эгемберди ага да, Кызыл армиянын чек ара зардалынын башчысы Анохинге да тыңчы катары кызмат кылчу. Албетте, эки тарап тең Эгембердини мага ак кызмат кылат деген бекем ишенишет. Тагыраагы Эгемберди ошентип ойлойт. Түшкө жуук тыңчынын жолу болду. Эки аскердин коштоосунда илкий басып, өңү боз чүпүрөктөй кубарган бир жигит ооруканадан чыкты. Болжолуна караганда Фрунзеден келген чоң атка минер ушул. Эгемберди дарактын далдаасына жашынып байкап турду. Бир аздан кийин жигит аскерлер токтотуп койгон эски арабага кыйналып жатып эптеп түштү да, эки аскер менен калаанын күн батыш тарабын карай жөнөштү. Кыязы Анохинге жолукканы кетишти окшойт. Ал ысыктан аккан терини арчып, жөө дикилдей алардын артынан жөнөп калды. Каракол гарнизонунун башчысы Николай Анохин ал күнү өзүнүн штабында эле. Оролуп турган картаны жайып алып, кызыл карандаш менен чийилген жерлерине дагы бир ирет көз жүгүртүп чыкты. Жанында турган стакандан улам-улам суу жутуп, сейрек өскөн сары муруттары түксүйүп ойлуу. Абалы начар. Бир апта мурдаракта жол чалып келмекке Фрунзеден келген ОГПУнун кызматкери жанынан бир нече аскерди ээрчитип көй капка карай кеткен. Бирок Аман басмач өзү баштаган жигиттер капыстан кол салып, ал катуу жарадар болду. Анохин чукул түрдө аскер баштап барганда, алар кайра көй капты карай качып, карматпай кетишти. Убакыт аз. Москвадан келчү экспедиция жолго чыкканын айтып, Фрунзедеги башкы штабтан чалышты. Алардын коопсуздугун коргоо керек. Болгону бир гана жумасы бар. Аңгыча Амандын бандасын кантип талкалайт. Жогортодон келген тапшырманы кантип аткарарын билбей, Анохиндин башы маң. Бул Аман деген неме анын чекесине чыккан чыйкан болду го. Күнү түнү ойлонот. Ал тургай аялы да билип калды бул тууралуу. Коля, баягы эле Аманды ойлонуп жатасыңбы? Дейт күнүгө кечинде үйүнө барганда чай берип жатып аялы. Эми кандай кылса болот? Анохиндин заманасы куурулуп турду. Күтпөгөн жерден каалга кыйчылдай ачылып жоодар кирип келди. Акыркы жолу аны Анохин Караколдун ооруканасында эс учун билбей жатканда көргөн эле. Жолдош Иманбаев, келиңиз, жакшы болуп калдыңызбы? Деди ага ызаат көрсөтүп ордунан тура калып Анохин. Ооруканадан эмне мынча эрте чыгып алдыңыз? Мен азыр жумуштарымды бүтүргөндөн кийин кечинде сизге бармакмын. Ал абалыңыздан кабар алсамбы дедим эле. Чыгарыш элек. Убактылуу суранып чыктым. Кеңешчи кептер болуп жатат, деди жоодар жыгачтары сүрүлүп өңөчкөн эски отургучка кыңая отургандан кийин. Кулагым сизде. Амандын өлүк тириги белгисиз. Бул туруш менен биз жакында көй капка барып, банданы талкалай албай калчудайбыз. Августтан кийин ашуулардагы жолдор жабылат. Убакыт аз. Москвадан жолго чыккан экспедициянын да келер маалы болуп калды. Анохин аны кубаттап сөзүн улады. Ооба. Мага бул тууралуу эскертип жогору жактан чалышты. Ошондо сиз эмнени сунуштайсыз, жолдош Иманбаев? Анохин өзүнө акыркы 5 жылдан бери берип келген суроону эми жоодарга узатты. Эгерде биз аларга бара албасак, аларды бизге келгендей кылсак кандай болот, жолдош командир? Мунуңуз жөндүү экен. Аны да ойлогом. Бирок аларды гарнизонго чейин алып келүү мүмкүн эместей. Эмнеге? Элестетип көрүңүз эми. Амандын колунда баары бар. Азык-түлүгү камсыз. Бул жерден сөз ташып барган тыңчыларды да жетиштүү. Кытайдан керектүү куралдарды алып турат. Көй капка барчу ашууну ээлеп отурат. Гарнизонго келиш үчүн өтө эле олуттуу себеп керек. Менимче, Нусуке баатыр өзүнүн жигиттери менен гарнизонго чейин, ал тургай калаага чейин түшүп келиши толук ыктымал.
Бул анын эң чоң катасы болот, жолдош Анохин. Кандайча? Менимче Аман жарадар, бирок тирүү жатат. Мен жазатайып атканда ок анын ийнине тийгендей болгон. Ал гана эмес, Амандын кошунунда өткөндөгү ок атышуудан кийин жарадар болгон жигиттер аябай көп. Алар мынау ооруканага келе албай отурушат. Сизден Юрий Афанасьевичти жана бейтапкананы кайтарганга аскер сурадым. 2 аскер кезектешип кайтарып, сырттан карап даяр турган бир отрядда дайындапсыз. Ок тийип жарадар болгондор келсе дароо кабардар болушубуз керек. Ага чейин да өзүңүз күзөтүүгө киши жиберипсиз. Аныңыз үчүн рахмат, жолдош командир. Бул түздөн түз милдетибиз, деди мактоо укканына кубанган Анохин. Эми биз шаардан келген жаш доктор кыз кайсы гана жаракатты болбосун айыктырат экен деген айын кеп таратышыбыз керек. Эмнеге? Аларга азыр дарыгер аба менен суудай керек. Ошондо сиз жанагы каникулда жүргөн жаш кыз тууралуу айтайын деп жатасызбы? Анын өмүрүн коркунучка салбайбызбы? Ал чынында таланттуу дарыгер экен, деди Жоодар. А эгер алар ооруканага келишпесечи, өздөрү эмчи домчуларды алдырып дарыланып дегендей. Биз келгендей кылабыз. Маселен, сиздин тааныш жыгач устаңыз барбы? Ооба, Дмитрий деген таанышым бар. Абдан жакшы. Ошого тез арада 1-2 күнгө жыгач кутуларды даярдата аласызбы? Акысын албетте беребиз. Анохин сөз кайсы тарапка баратканын болгоп, сары муруттарын түкчүйтүп калды. Кош, анан, деди эгин кармалап ойлуу. Кутулар толук даяр болгондон кийин эң ишенимдүү жоокерлерди ээрчитип барып, алардын ичине сайдан чоң таштарды саласыз да 5-6 арабага жүктөйсүз. Аскерлердин баарына Аман Бараканов менен кармашуу үчүн Фрунзеден абдан чоң курал келди деп апыл-тапылдан эле жарыялайсыз. Ишенимдүү болуш үчүн 1-2 кутуга жаңы куралдардан салып, акты жазып өткөрүп алган болосуз. Складка киргизесиз. Анохин аны зор ынта менен угуп калды. Бул жолу Жоодардын айткандарынын көңүлүнө муйду окшойт. Ошондон кийин Каракол кантондук аткаруу комитетине барып, Амандын бандасына каршы ыктыярдуу элдик кошуун түзүү боюнча шашылыш токтом чыгартасыз. Шаардын борборуна жана базарларга бандиттерге каршы күрөшүү үчүн ыктыярчылар топтолот деген кулактандырууларды билдиресиз. Жазылгандарды азырынча машыгуу башталат деп тизмелей бериңиз. Бул узу чуунун баары Амандын тыңчыларынын кулагына жетиши керек. Анан Анохин сары муруттарын чыйратып Жоодардын планына кооптонуп, анан жаңы келген куралдарды ошол ыктыярчыларга таратат экенбиз деп ойлошот да, Өзүңүз аскер ишин жакшы билесиз. Эми өзүңүздү Амандын жана анын баласы Нусукенин ордуна коюп көрүңүзчү. Эгерде сизге каршы аскерлер атайын арабалар менен курал жарак алып келип, гарнизонго киргизип, ал тургай ыктыярдуу кошунду түзүп жатса, эмне кылат элеңиз? Ага кошумча атаңыз менен бир нече жоокерлер жарадар дейли. Анохин сары муруттарын жанып алды. Мен анда душманга өзүм биринчи болуп катылмакмын. Болгон күчүмдү топтоп жаныма мыкты жигиттерди ээрчитип келмекмин. Гарнизонго кол салмакмын жана курал жарак катылган сарайды өрттөмөкмүн. Бир эле учурда ишенимдүү жигиттер менен кызды уурдатып алмакмын да, көй капка карай качып, ашууларга буктурма коймокмун. Дал ошондой болот, жолдош Анохин, деди Жоодар көздөрү оттой жанып. Нусукени жигиттеринин жарадар болгону жана шаарга келген дарыгер кыз тууралуу кептер тынч койбойт. Ал курал жарак тууралуу каңшаар тукканда кол салып, ал жерди өрттөп, кызды алып кетүүнү көздөйт. Анан калса Нусуке эски салтты карманып, кызга ушул жайда үйлөнөм деп өткөндө атасына келип коркутуп кетиптир. Кыз үчүн ал сөзсүз келет. Биз аны дал ушул жерден калаанын кире беришиндеги төш булактын боюнан тосуп алабыз. Ал жерге биз мыкты аскерлерди жашырып, буктурма уюштурабыз. Бирок Нусукени калага келүүгө кызыктырып, сөз жеткирип барганга бирөө керек. Кимди табабыз? Андай чалгынчы бар арабызда. Ким ал? Деди кызыккандай жигит. Эгемберди деген бирөө. Өткөндө биздиги ашууга ошол баштап барды. Кара сакалчан бою пас кишиби? Мен ага анча ишенбейм, жолдош Анохин. Ал Аман тарапка да иштеши мүмкүн. Мен аны азыр ооруканадан чыга берерде даракка жашынып турганын көрдүм. Бул жолу мени байкабайт, деди окшойт.
Ал Тургай ушул жакка чейин аңдып келди. Азырынча андан башка ылайыктуу адам жок. Ким болсо да Нусукени өзү аскер баштап гарнизонго келгендей абалда кеп айтып барышы керек. Айткандарың жөндүү экен, Жолдош Иманбаев. Болгону ыктыярдуу элдик кошуун түзүүгө уруксатты кантип алам? Ал жагынан кам жебеңиз. Мен Фрунзеге ОГПУнун өкүлчүлүгүнө шифрленген телеграмма жөнөтөм. Бул топту колго түшүрүү операциясынын бир бөлүгү экенин айтабыз. Кур кол олтургандан көрө эң эле иштей турган ыкма экен. Анда биз тез арада даярданышыбыз керек, деди жүзү саал күлүмсүрөгөн Анохин. Жоодар ооруканада өзүн дарылап жаткан жаш практикант кыз менен тез эле тил табышып кетти. Аты Жайнагүл экен. Аны операция жасап өмүрүн алып калган тажрыйбалуу хирург Юрий Афанасьевич кыздын анын өмүрүн сактап калуу үчүн кылгандарын айтып берди. Тагдырыңа ыраазы бол, жигит. Бул кыз болбосо сен жолдо эле өлмөксүң. Ал башкача бир ыкма менен сенин жаракатыңды танган экен. Мен мындайды өмүрүмдө көргөн эмесмин. Ал Тургай кыз операцияга дагы кошо кириптир. Жоодар кызга чын дилинен ыраазы болуп калды. Кыз анын жанына келип күнүгө китеп окуп берип жатты. Ага сырын ачууну чечти. Өзүнүн Аман Баракановдун иши боюнча жүргөнүн айтты. Жайнагүл болсо Нусуке тууралуу айтып берди. Ошол маалда жигитте бир ой пайда болду. Эми бул оюн аткарыш үчүн жаны кыйналса да болбой Анохинге жолукканы келген. Эмнеси болсо да Жайнагүлдү Нусукеден куткарып калмакчы болду. Гүлнура Жумалиева. Алча гүлдөгөн түндө. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. 10-бөлүм. Чабуул алдындагы кабар. Күн шашке болуп калган маал. Жай чилдеси болуп жатса да, жайлоонун салкын абасы денени чыйрыктырат. Сыртынан караганда бул жайлоодогу айыл өтө эле бейгам. Жай жашоосун кылып жаткандай сезилет. Ар кайсы жерде топурап чүкөө же чикит ойногон бала чака деле көрүнбөйт. Бала чакасына же катын калачына барк эткен эркектин деле үнү угулбайт. Демейде кой саап же тезек тергени чыккан келин кезектин карааны деле байкалбайт. Мемиреген ошол эле кезде жүрөк тезген бейпилдик биротоло орнуп алгандай. Бирок баары андай эмес болчу. 60 канат аппак боз үйдүн чок ортосунда жагылган колонтодо арча чатырап күйүп, анын түтүнү жай гана тартылган түндүктөн көтөрүлүүдө. Энине ок тийип, анысы денесинде калып, жаны кыйналган Аман боз үйдүн төрүндө сулк жатат. Ажал менен үнсүз арбашкандай. Атасынын кыйналганын көрүп, Нусуке кабагын ачпайт. Мандаш толкунуп, анын төшөгүнүн башында олтурду. Ал Кашкардан атактуу Үсөйүн табыпты алдырып келиш үчүн Аман кызыл аскерлер менен кармашып жарадар болгон күнү эле шашылыш киши чаптырган. Атасынан башка дагы бир канча жигити ок тийип жарадар. Ооруканага барса кармап алышат. Мындан ары аларды кыйнап да болсо Нусукеге каршы колдонушат. Ошону менен эле тим болбой көбүн түрмөдө чиритип же атууга кетиришет. Болбосо алар жөн гана тынч жашоону каалаган кара башыл адамдар эмес беле. Үсөйүн табып эмнегедир кечигип жатты. Аттын дүбүр тугулуп, эшиктин алдында сөөк кемирип жаткан ала дөбөт бир-эки өргөн болуп барып басылды. Ошол маалда боз үйдүн эшиги көтөрүлүп, Эгемберди башпакты. Шашыла келгени көрүнүп турат. Амандашып Амандын абалын Нусукеден сурагандан кийин маанилүү кабар бар дегендей ага көз умдады. Дал ушул тушта сулк жаткан Аман көзүн ачты. Нусуке күйпөлөктөп калды. Жакшы болуп калдыңызбы, ата? Онтогон Аман көзүн ирмелеп унчуккан жок. Үсөйүн табып кечигип жатат. Ата, мен жаккага түшүп барып, Урий доктурду алдыртайын, деди. Нусуке далбастап атасына кантип актанаарын билбегендей. Кара колдогу ооруканада иштеген Юрий Афанасьевич Пальковский бул чөлкөмдө белгилүү хирург эле. Аны жергиликтүү эл киши сойгуч доктур деп атап алышкан. Ал Ак падышанын тушунда аскер гарнизонунда иштеген. Эми кеңеш өкмөтүндө дагы чын дилден кызмат кылып жүрөт. Талантын сыйлаштыбы же башка дарыгер таба албай калыштыбы, большевиктер эмнегедир ага тийген жок. Болбосо Ак падышага убагында кызмат кылгандардын баары сүргүнгө айдалып же камалып кетишкен.
Ури деле сенин алдыңа байлап коюптурбу, деди жаны кейип энтиге араң сүйлөгөн Аман. Өлсөм да ал капырдын жардамы жок эле өлөм. Ордону бир аз тумжуроо ээледи. Баатыр, менде шашылышка бар, деди ошол маалда сыңар тизелеп отурган Эгемберди. Макул, атам эс алсын, тышка чыгалы. Нусуке Эгембердин ээрчитип, боз үйдөн обочо жердеги дөбөчөгө атайын кымыз ичип кеңешкенде отура турган шырдакка басты. Очок башында кызмат кылып жүргөн жигиттердин бирине кымыз алып келүүнү буйрду. Эгемберди анын жанына отуруп элек деле сөз баштады. Баатыр, менде бир ой пайда болду. Айта бер, кулак сенде. Эгерде байым капыр доктурга көрүнгүсү келбесе, бусурман доктур алдырсак кандай дейсиз? Нусуке Эгембердине карап кычырданып кетти. Кара сүр өңү ого бетер карайып, тануулору кыпчылды. Эмне деп эле дөөрүп жатасың сен? Мең дубаны жеп алгандан соосуңбу? Ушул турган караколдогу капыр доктурга колум жетпей жатса, бусурман доктурду кайдан табам мен? Баатыр, көңүл кааласа тапса болот. Тигил ылдыйкы түзөңдө кош дөбөнү жайлап отурган сагалыны билесиң го? Ооба. Ошонун Боронзодон окуган кызы келип, киши сойгуч доктурга жардамчы болуптур. Ал тургай биздин Урийден дагы ашып кетет экен деп атышат уккандар. Боронзодон келген ГПУнун кызматкери өткөндө сизге аскер баштап келген жоодар деген немени өз колу менен дарылап, огун сууруп чыгыптыр. Эми ал бир жумага жетпей бутуна туруп, айыгып, караколду ат менен аралап чаап жүргөнүн өз көзүм менен көрдүм. Нусуке бир жакшы нерсе уккандай жүзү жумшарып, түксүйгөн каштарын көтөрүп ойлонуп калды. Сен жанагы сагалы тууралуу айтып жатасыңбы? Анын кызы Боронзодон качан келиптир? Ой, ал кыз менин болочокто голуктун болот эмеспи, деп айтайын деп барып кайра токтоп калды Нусуке. Азыр аял ала турган чакта болуп жатабы? Атасы тигинтип оор жарадар болуп өлүм алдында жатса, айылы тынч эмес болсо, анан калса Эгембердинин кызылдарга иштей турганын ал дагы шектенип жүргөн. Ошондуктан оозун эптеп барып токтоп калды. Эми Уриге караганда кызды алып келиш оңой эле го дейм. Шамдагай эки жигитти караколго жибересиз. Алар кадимки кыз ала качкандай эле ала качып келишет. Атаңызды дарыласын, кааласаңыз байым аман эсен айыккандан кийин ал кызды нак сүйөр токол кылып өзүңүзгө нике кыйдырып коесуздар. Биз Кытай тарапка кетсек деле доктур керек, деди Эгемберди анын оюн окуп алгандай. Нусуке аны биринчи ирет оозун ачып таң калгандай карап калды. Сеники акыл экен. Ушунча акылың ал дагы жумур башыңа кантип сыйып жүргөн? Баатырым, акыл жагынан сизге жетиш кайда, деди айткандары Нусукеге жакканына ичинен кубанган Эгемберди. Бирок Баатыр, ушул сөздү айтыш үчүн келген жокмун. Абал начар. Кызыл аскерлер чарабына сылай курал жарак ок дары алып келишти. Жаңы курал жарактар экендешти көргөндөр. Аскерлер майышып, араң ташып кирип жатышканын көрдүм. Нусуке түктөйүп, белгисиз коркунуч ичин бийлеп олтуруп калды. Ал эле эмес, Баатырым, кантондун имараты барго? Ооба. Ошонун алдына этектей болгон жарыя илишти. Аман Баракановдун шайкасына каршы ыктыярдуу атретке аскер топтоп жатабыз. Ар бир күн үчүн жалыйына төлөнөт. Каалоочулар келгиле деп чакырышыптыр. Мен ал жакка да барып тизмеге жазылып жаткан кул кутандарды өз көзүм менен көрүп келдим. Өз көзүм менен көрүп келдим, деп кекетти Нусуке. Жакшыраак бир кабар айтасыңбы сен? Баатыр, мен тигил баарын көрмөйүн уккандарга анча ишене бербейм, билесиз да, деп корккондон кекештене сүйлөдү Эгемберди бүрүшүп. Нусуке алдындагы чоң керден кымызды шак тартып жиберип, чечим кабыл алгандай эки тизесин таянды. Болду, деди ал отурган ордунан козголуп. Бүгүн кечке гарнизонго кол салабыз. Курал жарак сакталган складды өрттөйбүз. Сагалынын кызын ала качып келебиз. Баатыр, бир аз ойлоно турсак кандай болот? Деди Эгемберди Анохинге кабар бере албай кала тургандай ойлоп. Ал Нусукени бүгүн аттанат деп ойлоптур. Жок, эртең кеч болуп калат. Анын үстүнө атам кыйналып жатат. Жарадар жигиттер да көп. Баары бир доктур алып келишим керек.
Ошол күнү кечке маал Нусуке баатыр баштаган жоон топ жигит жаканы карай жол тартышты.